Кыргызстандын өнүгүү улуттук стратегиясында келтирилген маалыматтарга ылайык өлкөдө жыл сайын электр энергиясынын керектүүгө болгон суроо талап 5%га өсөт. Ошол эле учурда кошумча энергияны иштеп чыгуучу жаңы кубаттуулуктар курулган жок. Андыктан импорттон болгон көз карандылык пайда болууда. Биз 60%дан ашык өзүбүздүн энергиябызды тышкы өлкөлөрдөн сатып алабыз. Эгерде мурун биз көмүр, газ сыяктуу баягы энергиянын түрлөрүн алсак, азыркы күндө электрический энергияны дагы импорттой баштадык да. Бул эмнени билдирет? Бул Кыргызстанда энергияны аз дегенди билдирет. Unison Group'тун маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстандагы бардык энергиянын 50% турак жана турак эмес жайлар тарабынан керектелет. Бул пайызды категориялар боюнча бөлгөндө керектөөнүн 73% жеке секторго, 17% көп кабаттуу үйлөргө жана 10% коомдук имараттарга туура келет. Ошол эле учурда кыргызстандыктар 1 чарчы метр жайды жылытуу үчүн өнүккөн өлкөлөргө караганда орточо эсеп менен 4 эсе көп энергия керектешет. Ар кандай маалыматтар боюнча Кыргызстанда энергияны үнөмдөө потенциалы жалпы энергия керектөөнүн 30-40%ын түзөт. Жүргүзүлгөн анализдер экономиканын бардык тармактарында энергияны үнөмдөө үчүн мүмкүнчүлүктөр бар экенин көрсөтүп турат. Көптөгөн энергияны биз мындайча айтканда көчөгө чыгарып ийебиз. Ошондуктан биз ошону жылыта албай үйүбүздү, анан баягы көмүр жагып, анан таштанды жагып, ошол эле смог проблемасын чыгарып жатабыз да. Ошону кылбаш үчүн биз азыркы күндө ошол энергия эффективдүүлүк саясатын киргизишибиз керек. Бул саясат абдан комплекстүү түрдө болуш керек. Бул биринчиден ошол эле энергия эффективдүүлүктү киргизүү боюнча мыйзам, экинчиден болсо ошол эле стандарттарды сактоо, мисалы үчүн үй курганда кандай стандарт коюш керек, канча жылууланыш керек, кандай системалар колдонуш керек деген. Үчүнчүдөн болсо бул ошо фискалдык түрдөн жардам берүү да, мындайча айтканда налог жана льготаларды киргизүү. Мынакей үйдөн баягы калып калган пенопласттарды биз ушул Макс деген итибиз бар. Ошол итибиздин будкасы дагы жылууланган. Кышында ушундай будкада эч кандай үшүбөйт. Аттокуровдордун үй бүлөсү 3 жыл мурун түтүн көйгөйүнөн улам шаар турмушун айылга алмаштырган. Байтик айылында жалпы аянты 160 чарчы метр үй курган. Үй толугу менен электр энергиясынын жардамы менен жылыйт. Бирок ага кеткен чыгымдар көптөрдү таң калтырышы мүмкүн. Айына, мисалы үчүн ноябрь айында биз 2800 төлөдүк. Октябрь айында дагы 2800 орто эсеп менен. Аябай катуу кыш эледе январда бир 5000-6000 сом чыгат. Бул мынакей 1 тонна көмүр менен тете деп коеюнчу. Үйдү курууда толугу менен жылуулоонун инновациялык ыкмалары колдонулган. Эгерде мисалы үчүн азыр свет өчүп калса, күндүн энергиясы менен кечке чейин күн жылуу болуп турат. Эгерде түнү өчүп калса, биз уктап аткан болобуз, 6 саатта болгону бир 4-5 градуска төмөндөйт температура. Анткени үй жылуу да, термос сыяктуу. Мисалы үчүн термоска деле ысык суу коюп койсоң, көпкө чейин тура берет, ысык болупчу. Бул деле ошондой да. Сөзсүз түрдө бизде мынакей көпчүлүгү кылбайт, мынакей потолокту жылуулабайт да. Потолокту жылуулаш керек. Эгерде биз потолокту жылууласак, анда үстүдөн урган муздак аба, үйдөн келип чыккан ысык аба экөө кагылышып, үйдүн потолоктун бурчтары жанакындай плесень болуп калат, паң. Биринчиден бул бышкан кыш, 1,5 кирпич. Андан сырткары үйдүн дубалы 6 см пенопласт менен 20 плотность деп коет. Ошону менен жылууланган. Андан сырткары үйдүн чатыры 10 см пена менен көбүк менен жылууланган. Андан сырткары баягы фундамент топурак ташталып 3 см пеноплекс менен жылууланган. Ошондой эле терезелер жанакындай заманбап 5 камералуу деп коет, 5 камералуу жылуу терезелер да. Инновация жөнүндө айта турган болсок, бул технологияга гана тийиштүү эмес. Маселен, азамат үй куруп жатканда күндүн энергиясын пайдалануу үчүн үй бүлө көбүрөөк убакыт өткөргөн ашкана менен залды түштүк тарапка жайгаштырган. Бул зал жана кухня тарап. Сөзсүз түрдө ошол зал, кухня тарапты мүмкүн болушунча түштүк жакта калыш керек да. Себеп дегенде бул жактан жылуулук келип турат. Анан кийин ушундай баягы орусча айтканда панорамный окна койгондон коркпош керек да. Себеп дегенде бул кышында мынакей күн кыйгач тийип, өзү эле жылытып коет. Бул жакка жанакындай отоплениянын эч кандай кереги жок да. Анан кийин бул мультифункциональный окна деп коет. Бул күндүн нурун 70%-ын гана өткөрөт да, 30%-ын камтып калат өзүнө. Анан кийин бул сыртына карамасаңыз, терезе жылуу болот, а бирок ичинде кадимкидей салкын болуп турат да. Көптөр үчүн үйдү жылуулоодо инновациялык ыкмаларды жана технологияларды колдонуу кымбат. Ар бир эле кыргызстандыктын чамасы жетпегендей сезилиши мүмкүн. Бирок кеп артыкчылыктар жөнүндө. Жылдан жылга температура өсүп баратат. 0,5 градустан 1 градуска чейин. Демек, биз кайсы жакка баратабыз?
канчалык көп биз ушундай жаратылышка жырткыч мамиле кылсак, ошончолук жаратылыш дагы бизге жырткыч мамиле кылат да. Мынакей толкундар болот, селдер жүрөт, ошондой эле баягы биздин мөңгүлөр эрийт дегендей. Ошол себептен ошонун бирден бир негизи биздин көмүр кычкылтекти көп чыгарганыбыз да. Ошол көмүр кычкылтекти көп чыгарбаш үчүн биз жанакындай көмүр жакпашыбыз керек, машиналарыбызды азайтышыбыз керек. Үй бүлөдө 2 машина эмес, 1 машина колдонушубуз керек. Чоң машина эмес, жакан машиналарды колдонушубуз керек. Электромобилдерге өтүшүбүз керек дегендей. Мүмкүн болушунча ушул энергияны, сууну үнөмдөшүбүз керек. Жана баягындай мусор таштандыларды азайтышыбыз керек. Имараттардын энергия эффективдүү эместигинин негизги себеби деп электр жана жылуулук энергиясына тарифтердин төмөндүгүн айтса болот. Кыргызстандыктар электр энергиясын товар катары караганды үйрөнбөйүнчө аң сезимди керектөө жөнүндө сөз кылуу кыйын. Үйдүн энергетикалык натыйжалуулугуна бир жолу инвестиция салуу менен аны жылытууга короткон жылдык чыгымдар эселеп азаярын түшүнүү дагы маанилүү.